Урматтуу Кыргыздын энергетиктери, силерди келе жаткан жаңы жылыңардар менен энергетиктердин кесиптик майрамы менен куттуктаймын. Адамдын жашоосуна аба кандай керек болсо, суу кандай керек болсо, тамак аш кандай керек болсо, азыр электр энергиясы биздин коомдо так ошондой керек болуп калды. Электр энергиясы жок, өндүрүш да жүрбөйт, үйдөгү жашоо турмуш да жүрбөйт, мектептеги балдардын окуусу да жүрбөйт. Ошон үчүн энергетика адам баласына өнүгүүсүнө, өсүшүнө абдан керектүү отурушул болуп калды. Биздин энергетиктерди ушул отурушулга ээ болуп, ушул электр энергиясы менен элин журтун өлкөсүн камсыз кылууга чакырылгандыгына мен чоң кубанычтамын. Союз кулагандан бери далай өнөр жай отурушулдар кулап калып, дайын жоголду. Электр энергетика болсо пока кыйналса да, кысталса дагы ошол милдетин аткарып, элге кызмат кылып келе жатат. Биздин жашообузда азыр энергетика боюнча бир топ кризистик акыбал болуп, жетишпегендик болуп, элден журттан бир топ кемчиликтер айтылып, критика болуп келатат. Биз энергетиктер ушул критикаларды биз күч кубат алууга пайдаланабыз. Канчалык критика көп болсо, ошончолук эл бизди эстеп аткан экен, элге биз керек экенбиз, биздин кызматыбызды талап кылып аткан экен деп түшүнөбүз дагы, ошол иштерди, кемчиликтерди жоюуга аракет кылабыз. Майрамыңар майрам кылансын, жакшылык болсун, электр энергетика өнсүн, өссүн. Республикага жаңы жетекчилерибиз келгенден бери энергетикага көп көңүл бурулуп, жаңы станциялар курула турган болуп атат, жаңы линиялар курула турган болуп атат. Ошол максатыбыз, ошол пландарыбыз иш жүзүнө ашып, кыргыз элине жакшылык келсин деген тилек менен майрамыңыздарды куттуктап жатам. Бар болуңуздар энергетиктер.